Here's refreshment you can enjoy quickly and conveniently. 1950-жылдары Coca-Cola суусундугу айнек бөтөлкөлөрдү сатылчу. Компания аларды чогултуп, жууп, андан соң кайра колдончу. These lighter plastic bottles take pounds off your shopping list. 70-жылдары Coca-Cola желим бөтөлкөлөргө өтө баштады. Single-use plastic is Бир жолу колдонулчу желим бөтөлкөлөр көптөгөн компаниялар үчүн арзаныраак. Алардын катарына Coca-Cola да кирет. Алар өтө арзан турган продукциядан бөтөлкөлөрүн чыгарат. Андан соң алар рыноктарга сатылып кетет. Болду, ошону менен иш бүткөн болот. Акыркы 3 жылдын ичинде эле Coca-Cola'нын 156 миллиард пластик бөтөлкөлөрү таштандык айланган, өрттөлгөн же таштандык ыргытылган. Coca-Cola компаниясы аброюна шек келтирилип жатканын жакшы билип, бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү боюнча таштандысыз дүйнө аттуу демилгеси тууралуу маалымдаган. Бирок майда жазууларды карасаңыз, бир маалымат бар. Алардын бөтөлкөлөрү инфраструктурасы бар жерлерде гана кайрадан иштетилет. Бул Тынч океанындагы Самоа аралы. Февраль айында Coca-Cola бул жерде айнек бөтөлкөлөрдү чыгарууну токтотуп, миңдеген желим бөтөлкөлөрдү жөнөтө баштаган. Самоанын калкы болгону 200 миң адамды түзөт. Биз желим таштандыны өтө көп чыгарбаганыбыз үчүн аралда таштанды иштетчү жай ачууга муктаждык жок. Coca-Cola желим бөтөлкөлөрүнүн ар бир килограмм үчүн $1 төлөп берүүгө макул болгон. Бирок ушуга чейин эч нерсе экспорттоло элек. Дүйнөнүн аркы жагында Уганда жайгашкан. Бул жерде бөтөлкөлөр Coca-Cola'нын кайра иштетүү адасына дал келчү көлөмдө чогултулбай жатат. Coca-Cola Угандада сатылган ар бир бөтөлкө үчүн бирден бөтөлкө кайра иштетилерин айткан. Бирок алар аны кылган жок. Аны аткаруу мүмкүн эмес. Башка Кампалада желимдерди кайра иштетүү системасы таштанды чогулткан адамдарга көз каранды. Алардын көбү балдары менен таштанды чогултуп жүргөн жалгыз бой энелер. Алар күнүнө $1 табат. Сен мектепке барбайсыңбы? Жок, барбайм. Чогулткан бөтөлкөлөрдү эмне кыласың? Аларды чогултуп сатабыз. Тапкан акчаны үйгө алып барам. Апаңа алып барасыңбы? Ооба. Бөтөлкөлөрдө сатылган суусундуктар тармагы кайра иштетүү көйгөйү алдында турат. Coca-Cola алардын арасында эң ири компания, себеби алар секундасына 3500 суусундук сатат. Таштандысыз дүйнө аттуу адасын бергенден бери 4 жыл өттү. Биздин иликтөө Coca-Cola компаниясы айлана чөйрөнү сактоо боюнча максатына жете албай жатканын ачыкка чыгарды. Coca-Cola жалган жашылдандыруунун чебери. Алар жашыл экологиялык жактан таза иш жүргүзүүдө өздөгөн имидж жасашат. Бирок иш жүзүндө жагдай андай эмес. Break Free From Plastic же желимден арылуу уюму тартуулаган далилдерге ылайык, Coca-Cola'нын желимдери башка брендтерге салыштырмалуу эң көп булганычы алып келет. Coca-Cola жылыштар бар, бирок алдыда дагы көп иштер жасалышы керек экенин. Самоа аралында таштандыны кайра иштетүү өнөктүгүнө көңүл буруларын жана таштанды чогулткандарга жардам берилерин айтууда. Бирок эгерде эң ири глобалдык пластикалык булгоочу максаттарына жетпесе, дүйнөнүн жакыр аймактары жапа чеге берет.